Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Сиздерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Темирбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Мына биз кайрадан сиздер менен жолугушуп олтурабыз. Биздин толкунга көңүл бургандыгыңыздар үчүн ыраазыбыз. Демек, бул сиздерге биздин берүүбүз кызыктуу экендигин билдирип турат. Бүгүнкү берүүбүз эмне тууралуу болмокчу? Биз ден соолукту кантип сакташ керек деген рубрикабызды улантабыз жана ачка болуп дарыланууну тамеки тартуудан, спирт ичимдиктеринен жана ошондой эле эрте картаюудан кутулууга кантип жардам берери жөнүндө аңгемелешебиз. Ачка болуунун жардамы менен жада калса сасык тумоодон да кутулса болот экен. Кудайдын сөзүн ачалы. Күнөөсүз азапкер өзүн күнөөлөп, кыйналгандардын алдында кандай момундук менен тургандыгын периштелер көрүшкөн. Периштелер тынчсызданышып, Исаны куткарууга даяр турушкан. Бирок улуу периштелер аларды токтотуп коюшат. Аларга адамды куткаруу үчүн Кудай гана жазай ала турган ушундай бийик баага турарын эскертишкен. Кымбаттуу достор, берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биздин куткаруучубуз Исанын жашоосунун акыркы күндөрү тууралуу руханий ой жүгүртүүнү сиздерге сунуш кылабыз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Врачтын бөлмөсүнө тамекини өтө көп тарткан аял келет. Ал күнүгө 4 пачкадан кем эмес тамеки тартчу. Арак ичип койгонду жакшы көрчү жана капкара чай менен кофени көп иччү. Ал врачка анын нерв системасы таптакыр бузулганын айтат. Ал колуна карандаш кармаса, анын колу калтырачу. Анын уйкусу качып, тамак ичкиси келбей, көздөрү жалтырап, териси былбырап калган. Анын абалы ушунчалык жаман болгондуктан жада калса эми өзүнүн жанын өзү кыйгысы келип, жардын кырында тургандай эле абалга келип калган. Тажрыйбалуу врач ага ачка болуу менен гана дарыланууга болорун айтат. Ал аял врачтын айткандарынын бардыгын аткарууга даяр болот. Врач ага 10 күндүк ачка болуу терапиясын сунуш кылат жана тамеки тарта берүүсүн, азыраак өлчөмдө ичимдик жана кофе ичүүгө уруксат берет. 3 күн ачка болуудан анын денесинде төңкөрүш жүрө баштайт жана бул уулуу заттар, тамеки, ичимдик, кофе андагы жийиркеничти пайда кылат. Ар дайым качан ал бир аз өлчөмдө ичкилик же кофе ичсе, анын ушунчалык жүрөгү айлана баштачу. Анын ачка болуусу 10 күнгө созулат. 10-чу күндө эртең менен анын заарасы шириген кою былжыр сыяктуу болуп чыгат. Бул заара менен бөлүнүп чыккан уу болчу. Врач ага өсүмдүк диетасын катуу сактоону айтат. Андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин ал кайрадан экинчи жолу 10 күндүк ачка болуу терапиясын баштайт. Ушул экинчи жолу ачка болуу терапиясы убагында ар күнү анын заарасынан көп өлчөмдөгү уу заттар байкалып турган. Врач бул аялды 10 айга жакын убакыт бою көзөмөлгө алат. Врач аны ачка болуп дарыланардын алдында жана аягында сүрөткө тартып алган. Мына эми бул эки сүрөттү салыштырып отуруп, бул бир эле адамдын сүрөтү экендигине ишенүү өтө кыйын болчу. Анын териси жана булчуң эттери эң сонун болуп,
колдору титиребей жакшынакай болуп калган. Эзилип турмуштан ыңдыны өчкөн адамдын эми ал бактылуу жана санасыз аялга айланган. Анын ичкиликке, темекиге, чайга жана кофеге болгон өнөкөтү жоголуп, бүгүнкү күндө ал искусствонун таланттуу кызматкери. Темекиге, ичимдикке, чайга жана кофеге ышкыбоз болгон ар бир эле адам жөнөкөй гана ачка болуунун жардамы менен бул маселени чече алат. Ачка болуп дарылануу бул бардык уулуу заттарга каршылык кыла алган организмди тазартуунун эң сонун методу. Кымбаттуу досум, күзгүгө келип өзүңүздү карап көрүңүзчү. Чарчагансып, картайып кеткендей көрүнбөйсүзбү? Бетиңизди бырыш басып кеткен жокпу? Азыр сиз өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Муундарыңыз ооруган жокпу? Акыркы түнү кандай уктадыңыз? Өзүңүздү сергек сезип турасызбы? Же түнү бою уктай албай чыгып, чарчагансып турасызбы? Бул суроолорго өзүңүздөн башка эч ким калыстык менен жооп бере албайт. Сиз булар жөнүндө калыстык кыла билген бирден бир жалгыз адамсыз. Албетте, сиз жашыңызга карабай өзүңүздү жаш жана чын ден соолуктуу сезгиңиз келет. Карылык деген сөз бардык адамдарды тынчсыздандырат. Ачка болуу терапиясы карылыктын алдын аларын сиз билесизби, кымбаттуу досум? Ачка болуу терапиясы түбөлүк жаштыктын эшигин ачуучу сыйкырдуу ачкыч экендиги дүйнөлүк чоң окумуштуулар тарабынан далилденген. Ачка болуу терапиясы мезгилдин жүрүшүн артка буруп, адамдын бүткүл денесине кереметтүү өзгөрүүлөрдү жүргүзөт. Белгилүү бир педагог эл агартуунун эмгек сиңирген кызматкери 47 жашка келгенде картайып бараткандыгын ойлоп, үрөйү учкан. Ал карылыктан ушунчалык коркчу. Бир жолу ал кокусунан эле ден соолук жөнүндөгү врачтын лекциясын угууга кирип калат. Анын лекцияларынын бири ачка болуу аркылуу кантип ден соолукту жана жаштыкты кайтарууга боло тургандыгы жөнүндө болчу. Таланттуу педагог врачтын кеңештерин өзүнө сынап көрүүнү чечет. Ал лекцияны угуп келгенден эртеси эле 24 саат ачка болуу менен баштайт. Ал табигый азыктар менен тамактана баштайт. Ал жумасына 24 сааттан жана бир кварталда бир жолу 7-10 күндөн, башкача айтканда жылына 4 жолу ачка болуу терапиясын жүргүзөт. Ал ушунчалык спортко катышкысы келип, теннис ойной баштайт. Жана ушуну менен бирге өзүн 20 жаштагысынан да күчтүү сезет. Ал врачтын кеңештерин так аткарчу. Ачка болуу анын жашоосундагы нормага айланат. Табигый диета менен жашап, ден соолуктун закондорун так аткарчу. Азыр бул киши 70тен ашкан. 1 жылдык ачка болуудан, туура тамактануудан жана активдүү кыймылдан турган программадан кийин сиз өзүңүздү кайрадан күзгүдөн көрүп, бул мезгил ичинде сиз менен болгон өзгөрүүлөрдү көрүп таң каласыз. Поль Брек дагы эң сонун кеңеш берет. Мурундан суу куюла баштагандагы жашоо жаман. Мурундан суу куюлуу эмнеден болот? Жообу жөнөкөй эле. Качан денеңизде таштандылар жана уулар өтө көп болуп кеткенде, дене мурундан суу куюлтуу аркылуу аларды бөлүп чыгарат. Ошондуктан сиз эч аракет жасабай эле коюшуңуз керек. Ал денеңизди тазартуу процессине жолтоо болушу мүмкүн. Эмне кылышты жаратылыш өзү билет. Мындай учурда сизге жылуу төшөккө гана жатуу керек. Тамак ичүүнү, ошону менен бирге шире ичүүнү да токтотуңуз. Кез-кези менен бал, лимондун ширеси татылган ысыгыраак суудан көп ичиңиз. Мындан башка эч нерсе ичпеңиз. Эч кандай дарынын кереги жок. Жаткан бөлмөңүздүн таза болушун жана желдетилип турушун көзөмөлдөңүз. Окубаңыз, радио, телевизорду күйгүзбөңүз. Жөн гана уктап эс алыңыз. Досторуңуз, туугандарыңыз менен сүйлөшүп, энергияңызды кетирип албоого аракет кылыңыз. Өзүңүздү толгу менен обочолонтуңуз. Тазаруу мезгилинде сиз канча күн ачка болушуңуз керек?
көпчүлүк учурларда төшөктөн турууга 3 күн жетиштүү болот. Бирок кээде 7 же 10 күнгө да созулушу мүмкүн. Бул күндөр үчүн кабатыр болбоңуз. Ачка болуу терапиясынан кийин сиз сасык тумоодон гана кутулбастан ден соолугуңуз чыңалгандыгын байкайсыз. Ошентип ачка болуу терапиясы аркылуу табигый жана тамак азыктарын пайдаланып, активдүү кыймыл, суу ичүү, таза аба, күн нуру, туура эс алуу жана албетте руханий бийиктик аркылуу ар бир адам өзүнүн жашоосун жакшырта алат. Жана акырында римдик философ Сенеканын айткан эң сонун сөздөрүн кайталап кетким келет. Адамдар өлүшпөйт, алар өзүлөрү өлтүрөт. Анда эмесе, кымбаттуу достор, ден соолук үчүн болгон ачка болуу терапиясы жөнүндөгү берүүбүздү бүттүк. Буга бир нече радио берүүлөрүбүз арналды. Бизди сиздердин суроолоруңуздар жана каалооңуздар кызыктырат. Кат жазыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Азыр эле сиздер ачка болуп дарылануу аркылуу тамекиден, спирт ичимдиктеринен жана эрте картаюудан кутулса болоорун уктуңуздар. Кымбаттуу достор, ден соолукту кантип сакташ керек деген берүү тууралуу өз оюңуздарды жазып жибериңиздер. Эгерде сурооңуздар болсо, биз кубанычтуулук менен жооп беребиз. Азыр биз сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз жана Ыйсанын жашоосунун акыркы күндөрү тууралуу аңгемелешебиз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Көңүлүнүн тереңинде Ыйсанын күнөөлүү эместигин Пилат билген. Жана анын ички дүйнөсүндөгү күрөштүн күбөсү болгон периштелер бул кишини коркунучтуу кылмыш жасоодон, Ыйсаны өлүмгө кыюудан сактоого аракет кылышат. Бирок Пилат өкүм чыгарууга жооптуу болуудан канчалык баш тартса да, ал алсыздык кылат. Жана акырында иудейлик башчыларга жана алар ээликтирген топко өзүн макул кылууга жол берет. Периштелер Ыйсага каршы жасалган ар бир кара ниет ишке күбө болушту. Топтошкон элдин аны шылдыңдап, анын башына тикен тажысын кийгизгендигин, аскерлердин анын бетине түкүргөндүгүн көрүшөт. Периштелер бирок ошону менен бирге алар өзүн азапка салгандардын алдында күнөөсүз азапкер кандай токтоолук менен тургандыгын көрүшөт. Периштелер тынчсыздана башташат. Алар Ыйсага чуркап, аны азаптан куткарууга даяр болушчу. Бирок улуу периштелер аларды токтотуп, адамзатты куткаруу Кудайга гана мүмкүн болгон кымбат баа менен төлөнөрүн эскертишет. Ыйса анын бир гана кичинекей каалоосу менен асмандагы атасы өзүнүн периштелерин жиберерин билген. Алардын алсыз бирөө эле шылдыңдап жаткан топту күчтөн ажыратып жерге сулатмак. Колун жууп, Ыйсанын канына күнөөлүү эместигин билдирип, Пилат аны керүүгө берет. Азапкерге айкашкан жыгашты коюшат. Анан ал акырын Голгофка жөнөйт. Бирок периштелер мурдагыдай эле
ыйсанын кереметтүү түрдө кутулат деген үмүттө болушат. Анткени дал ушул жерде Ыбрайымдын уулу Ысқақ өлүмдөн куткарылган. Бирок бул жолу токтогун, менин сүйүктүү уулум, сен өлбөшүң керек деген кубанычтуу кабар алып келе турган периште жиберилген жок. Бир кайгыга, бир үмүткө батып, периштелер Теңир Ысқақ менен болгондой кылып, өлүм жазасын токтотот деп күтүштү. Бирок мындай болгон жок. Периштелер ыйсанын артынан ал өзүн өлүмгө бере турган жерге жөнөштү. Алар сүйүктүү падышасынын чеккен азабына карап тура алганча турушту. Бирок алар күбө болгон көрүнүш чыдап тура алгыс болгондуктан алар жүздөрүн жашырышты. Ыйсанын адамдын күнөөдөн куткаруу үчүн болгон өлүмүн, анын керилүү трагедиясын табиаттын өзү да көтөрө алган жок. Күн жерге өзүнүн нурун чачуудан баш тартты. Жана кызыгып караган элден ыйсаны караңгылык жашырып калды. Анан караңгылыктан ыйсанын үнү угулду. Аткарылды, деди ал. Өмүр аны калтырды. Жана анын өлүмү менен күнөө жеңилди. Мурда болуп көрбөгөндөй периштелерге ыйсанын көргөн азабынын жана анын өлүмүнүн маанисинин бийик белгилениши ачылды. Периштелер анын азап чегүүсү менен алардын түбөлүктөгү абалы чыңдалаарын, анын өлүмү менен алар өлүмдөн биротоло куткарылаарын түшүнүшүп, аны менен сыймыктанышып жана даңктанышат. Ыйса өлгөндөн кийин күмбөзгө коюлат. Бул жерден ал өзү жасаган куткаруу ишинен кийин тынчтык тапмак. Күмбөздү Римдик аскерлер кайтарып турушкан. Бирок бул жерде көзгө көрүнбөгөн периштелер бар болчу. Тынчтануу күнү ишемби бүтүп калган. Жана жуманын биринчи күнүнүн түнү аяктап келаткан. Жекшемби күндүн таңы агарар замат эң зор Жибреил периште асман жарыгына курчалып, атасы ага жүктөгөн өзгөчө миссия менен жерге түшөт. Анын жүзү чагылган сымал, кийими кардай аппак болчу. Анын таманы жерге тиер менен, анын таманынын алдында жер титиреп кетет. Ошол жерде жүргөн шайтандын периштелери коркуп качып жөнөштү. Асман өкүмдарын көргөндө үрөйү учкан Римдик аскерлерди элестетип көрсөк болот. Жибреилдин аларга ачылган даңкын көтөрүүгө чамасы жетпей, алар жерге кулашты. Бирок Кудайдын планы боюнча алар Ыйсанын кайра тирилишине күбө болушу керек болчу. Ошондуктан асмандын жарыгын көтөрүүгө Кудай аларга күч берет. Аскерлер Жибреил кантип күмбөздүн оозундагы ташты жеп жеңил гана ары түртүп салганын, анын үстүнө отуруп Ыйсанын жабуусун алганга ичине кирип кеткен периштени күтүп отурганын көрүшөт. Аскерлер Жибреилдин Кудайдын уулу, сени атаң чакырып жатат, чыккын деген шаңдуу үнүн угушат. Анан таң калып, селейишкен аскерлер күмбөздөн чыгып келаткан Ыйсаны көрүшөт. Аскерлер өлүмдүн жеңүүчүсү Ыйсанын үнүн угушат. Мен тирилүү жана жашоомун. Бул салтанаттуу жеңиштин күбөлөрү болгон асман тургундары өзлөрүнүн өкүмдарын даңктап кубанычтуу ырдашат. Алар өлүмдү жана шайтанды жеңген Ыйсанын улуу жеңишинин күбөлөрү болуп калышты. Качан асман өкүлдөрү күмбөздөн кеткенде, качан асман жарыгы өчүп даңк кеткенде, Римдик сакчылар баштарын көтөрүүгө жана эки жагын кароого батнышат. Алар болгон окуя жөнүндө эмне деп ойлоону да билишпейт. Анан көргөндөрүн айтып берүү үчүн шаарга үйдейлик башчыларга жөнөшөт. Ошол эле таңда, бирок бир аз кечирээк, Ыйсанын денесин майлаганы
аялдар келишет. Күмбөзгө адегенде Магдалалык Мариям келип, күмбөздүн ачылып калганын байкайт. Анын ичинен ал Ийса жаткан жерде эки периште отурганын көрөт. Бул аял эмне үчүн келгенин билген периштелер Ийсанын тирилип кеткенин айтышат. Чын эле Ийсанын күмбөздө жок экендигин көргөн аял көз жашын төгүп чыгып кетет. Мына ошондо ага Ийсанын өзү келип шакирттерине анын тирилгендигин айтып барууну буйруйт. Магдалалык Мариямдын артынан Ийса коюлган жерге башка аялдар да келишет. Алар ачылган күмбөздү көрүшүп дүрбөлөңгө түшүшөт. Жана да ал тегеректин баары жалаң эле чыгып келаткан күндүн нурунан гана эмес, али кетелек асман даңкынын жарыгы менен да жаркырап турган. Ичкери киришип, аялдар Ийсанын денесин табышпайт. Бул көрүнүштү түшүндүрүп бере турган бирөөнү издешип, капысынан алар күмбөздүн жанында отурган жаркыраган кийимчен жигитти көрүшөт. Жебирейил кайрадан жерге түшөт. Бул жолу ал Ийсанын досторун коркутпаш үчүн адам кебетесинде түшөт. Бирок асман жарыгын толугу менен жашырууга мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан аялдар таң калыштуу бейтаныш жигитти көрүп коркуп кетишет. Жебирейил периште болсо аларга мынтип айтат: коркпогула, Ийса тирилди. Барып анын шакирттерине аны Галилейден көрө алышаарын айткыла. Бул укмуштуу окуялардын аягын биздин келерки берүүбүздөн уга аласыздар. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар достор. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Мен
биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.